إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Teala'ga şükürçülük olsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar olsun. Ötüp ketken ata-babalarımızdağı Allah Teala ruhtarın şattуу kılıp, kabırların nurdu kılıp bara turgan jerin beyиш kılgan bolsun. Jana geçe jakында Leylek rayonunda ötüp ketken bir tuğandarımızdağı Allah Teala жатқан жерлерин жайлуу кылып, топурактан нурдуу кылып бара турган жерин бейиш кылган болсун. Мамлекетибизге токчулук, молчулук жана бакубатчылыкты берсин. Илгери ата-бабаларыбыз мамлекетибизди бакубат, кайраттуу кыл деп бата кыл десем, жөн эле салт катары айтса керек деп ойлочук да. Жок, көрсө чындап эле. Дин жагынан дагы, экономика жагынан дагы, өнүгүү жагынан да, билим жагынан да, айтор бардык жагынан Кудай Таала мамлекетибизге оомат берсин. Жана мурунку ата-бабаларыбыз кандай жоопкерчилик менен бул менин мойнумдагы аманат иш, кийинки муундарга эч жерине кыянат кылбай өткөрүп беришим керек деп кызматтарын өтөп, кээ бирлери өмүрүн арнап кеткен болсо, кийинки муундарга дагы ким кайсы ишти аркалаган болсо, ошол иштерине кыянат кылбай арттагы муундарга өткөрүп берүүнү насип кылсын. Жана дини ишмердүүлүк, мындайча айтканда хуттамул Кур'ан ва хуттамул Ислам. Кур'ан кызматкерлери, биз Кур'ан кызматкерлерибиз да, дин кызматкерлери. Ошол исламга, ислам кызматкерлери кандай биздин ата-бабаларыбыз адалды адал, харамды харам деп үгүт насаат, амру мааруф, нахи мункар деп коебуз го. Жакшылыкка чакырып, жамандыкка кайтаруу менен биргеликте адепти дагы кошо үйрөтүп кеткен. Ошол адепти дагы кийинки муундарга өткөрүп берүүнү бизге насип кылган болсун. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айтып атпайбы? Ман кала ла илаха иллаллах мухлисан дахалал жанна. Кимде ким жүрөгү менен ла илаха иллаллах Мухаммад расулулла бейишe кирет деп. Ушуну үйрөнгөндөн эле артынан эле адеп жана дагы адептерди сөзсүз түрдө башташыбыз керек экен. Анткени кээ бир учурларда берилип кетип, атабызга дагы, улуу инсандарга да, жашы жогору инсандарга да карабай да калат экенбиз. Ошолордун баарын этияттап, бирибиздин көңүлүбүздү бирибиз этияттап, кээде өзүңүздүн балаңыздын деле көңүлүн калтырып алышыңыз мүмкүн. Кандай? Мисалы, Кур'ан үйрөнөйүн десем, эмне кыласың аны? Сен колуңан келбейт. Андан көрө сен муну кыл. Жок, ийгиликтүү, жакшы иштер болсо, кана макул балам, бир көрчү деп эле. Ар кайсы жакшы ийгиликтүү иштер болсо, мисалы уста өнөрчүлүк болобу, башка болобу, Кур'ан үйрөнүү, араб тилин үйрөнүү, жана шарият илимдерин үйрөнүү, дегеле бир кайсы өнөргө таланттуу болсо, мейли көрсүн. Адам анткени бир жолу төрөлөт, бир жолу кайтпас дүйнөгө кетет. Ошондуктан биртке өмүрдө балдарыбызга, туугандарыбызга, коңшу кололорго эмне бизден үйрөнгөнгө, же болбосо биз эмнени билебиз, ошол нерсени жеткирүүгө бул милдеттүү экенбиз. Адам акысы деп коет го. Адам акысы биз көбүнчө акча алсам, кайра акчаны беришим керек, капа кылып койсом, кечирим сурашым керек деп эле түшүнүп алганбыз кээ бир учурларда. Жок, ыйман акысы да бар бизден. Мисалы, бир кошунаңыз бар, мыкты, жакшы инсан, ошо менен барып, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп учурашып, жакшы мамиле кылып, кээде жакшы мамиле эле жетпей аткан болот. Кээ бир адамдарга жакшы баарлашуу жетпей аткан болот. Кээ бир адамдарга бар, кичине колдоо көрсөтүп, карып калган, балдары жок, эми тагдырдын тамашасы ар кандай экен да, эркек баласы жок, же кызы жок, улгайып калган. Ошонун эшигелигин, тияк биягын, нар жак бер жактарын түздө оңдоп, кандай жакшы отурасызбы, жакшысызбы деп мындай эки эле сөзүңүз керек. Балким ал сизге каражат жагынан, башка жагынан муктаж деле эмес, моралдык бир колдоо көрсөтүп коюш керек болот. Кыскасы, кандай нерсе болбосун, оң жактан караганга үйрөнсөк, бул Кудайдын берген экен бизге. Жакшы көз караш менен карап. Мисалы, кээ бир адамдарга өнөрдү тим эле майын чыгарып айтат го, жыгачка тим эле тил киргизет бул, тим эле тил жан киргизет деп го. Жан киргизе албайт. Ошончолук таланттуу деген мааниде кыргыздар айтып келген. Ошол сыяктуу кээ бир адамдар бар, сөздү ушундай кынап, тим элечи ирети менен кынап тим эле кандай сөздү кандай кылып айтыш керек, кайсы сөздөн кийин кайсы сөздү улаш керек. Ошолорду ирети менен сүйлөгөн инсандарыбыз бар, аталарыбыз бар. Аларды ошондой баалап алышыбыз керек. Кээ бир адамдар бар, сауырдуу, кээ бир адамдар бар, баягы берешен,
Кыскасы, ар кимдин ар кайсы жагынан таланты болсо, ошол жагынан баалай билип, баа берип, кандай эле пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ар бир сахабасынын кайсы жагынан таланты болсо, ошол жагы аркылуу мактап, жактап, өркүндөтүп өстүргөндөй, биз дагы мечиттин ичинде ар түрдүү, мүнөздүү, ар кандай деңгээлдеги, ар тараптуу, мындайча айтканда, жамаатыбыз бар, кишилер, инсандарыбыз. Ошолорго ошол деңгээлде туура мамиле жасаганды үйрөнүп алсак, абдан жакшы болот. Бир мисал келтирсек, бир өнөрдүн өтө мыкты адиси, байкасаңыздар, көп өнөрдө, мисалы устачылык болсун, архитектура жагынан болсун, кол өнөрчүлүк болсун, устачылык айтор бар жагынан, кандай жагынан болбосун, ишин мыкты билген адамдар сөзсүз түрдө бир каприз мүнөзү болот. Бир неме ошону биз жок санап эле бир өнөрүн менен сүйлөшүбүз керек анын. Анын мүнөзүн жөн эле коелу. Ошо өнөрү аркылуу, болуптур, кандай муну кандай кылса болот деп туруп, жок андай болбойт, мындай десе, анда ошондой кыла берсен деп болот. Көрсө ошондуктан же болбосо бир врач, хирург, тим элечи ушунчалык тамырды тамырга, этти этке, терини териге тим эле укмуш сонун байланыштыра турган хирург бир врач бар. Анын биз мүнөзүн нары тыштап коюп эле, анын кесиби менен эмне кылышыбыз керек, сүйлөшүп, баа берип, мамиле кылышыбыз керек экен. Мусулманчылык мына ушуну үйрөтөт. Ошондуктан Куранда биринчи дарат ал, намаз оку, муну адал, муну арам деп түшкөн эмес да. Биринчи эмне деген? Икра. Оку деген да. Окучу деген да. Оку биринчи оку деген. Анткени китеп окубаган, такыр китеп окубаган. Мээси бар го, муну мээ тоңуп калат экен, катып калат экен. Жана айсберг бар го, айсберг муз. Так ошондой эле катып калат экен. Айтасыңбы, дейсиңби, тим элечи, бир күн кечке сүйлөйсүзбү, кыскасын сүйлөйсүзбү, узунун сүйлөйсүзбү, айырмасы жок. Мындай эле сыртынан эле суу куйсаңыз бир ташка, шыр сыртынан кетип калат го, ошол сыяктуу эле кете берет да. Пайгамбардын сонун өмүр баяны бар, сахабалардын сонун өмүр баяндары бар, улуу инсандардын өмүр баяндары бар. Айтсаң, жок, жетпейт. Азыр эми дагы мынтип атат, кооз сөз сүйлөгөндөн башка эчтеке келбейт деп. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мынтип атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уд'у иля сабили раббик бил хикмати вал мау'изатил хасана. Эй пендем, сен ислам динине чакыра турган болсоң, таанышмандык менен жана керемет кооз сөздөр менен гана чакыргын деген. Мына Кур'андагы аят. Демек, кооз сөздү сиз айта албайсызбы? Айта алгандарга тийишпеңиз. Бирок кооз өнөрдү тим эле мыкты билеби? Ошон бойдон тим коюшубуз керек. Ошон үчүн кыргыздар айткан: жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет. Жакшы таап сүйлөйт, жаман каап сүйлөйт дейт. Жакшы сөз сүйлөп атабы, тийишпеңиз, ошон бойдон тим коюңуз. Мына ошондуктан Кудайым буйруса, ар бир мусулмандын кемчилиги болот, жакшы жагы болот. Биз жакшы жагын алып үйрөнүп кете берсек, Кудайым буйруса баары жеңил болот экен. Жана ошону сыр кылып сактап кое беришибиз керек экен. Бир адамдын бар, жеке адамдарга тиешеси деле жок. Жеке өзүнүн кемчилиги бар. Жеке өзүнүн кемчилиги бар. Ошо кемчилигин өзүнө таштап кое беришибиз керек. Бизге тиешеси болбогондон кийин. Мисалы, Амр ибн Аас деген сахаба өткөн, ушунун керемет сөзү бар экен. Мастаудату раджулан сирран фафшаху фалумтуху. Кайсы бир адамга бир нерсени аманат кылып, сыр кылып дайындай турган болсом, ал кокус ачып жибере турган болсо, ошону аябай сай сөөгүнө жеткире мен тилде чөлөм дейт. Эмнеге ачасың муну деп. Себеби дейт, мен көкүрөгүм ушунчалык кыжалат болот, ичимдеги сырымды бирөөлөр билбей эле койсо деп. Демек, ар бир адамдын сыры бар, ошону эмне кылбашыбыз керек? Эч качан бирөөгө айтып бербешибиз керек. Себеби дагы Азирети Али радияллаху айтат: Сиррука асирука, файда такалламта бихи сирта асираху. Ичиңдеги сырың кол астыңдагы туткунуң сыяктуу. Ичиңдеги сырың кол астыңдагы туткунуң сыяктуу. Эгерде сөз сүйлөп, ошо сыр жөнүндө сүйлөп эле койсоң, бүттү, сен ал сырыңдын тескерисинче эмнеси болуп каласың? Туткуну болуп каласың дептир. Ар бир адамды олия деп билдейт го. Ар бир адамды олия деп. Анткени Азирети Умар радияллаху анху айтып атат: Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөттөрүнүн бардыгы бейишке кирет. Бирок үммөтүнүн ичинен бир адам бар, ошол тозокко түшүп калышы мүмкүн десе, ошол мен болуп калсам керек, мен болуп калбасам экен деп,
Азирети Умар не кылган? Кудайдан жалынып жалбарган экен. Себеби мен халиф, падыша болуп турганда көп жерден кемчилик кетип калышы мүмкүн. Ошол кемчиликтеримди жооп бере албай, кемчиликтериме мен тозокко кетип каламбы деп корккон экен. Болбосо бейишке сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү болгон экен. Ошондуктан муну Калыгул Али атабыз эмне деген? Сен жаман, сен жакшысың, мен жаман, сен буудайсың, мен саман деп. Ушунчалык бул деген сөз ар бир адам мойнуңа мингизип ал деген сөз эмес. Сага караганда мен акылдуумун, мен кыймын дебей, өз ишиңди мыкты аткарып, алдыга жыла бер деген сөз. Ар бир адамды булар мага караганда кыйын болсо керек деп, баарын өйдө көздөй, өйдөлөтүп, баалай беришибиз керек. Hazreti Umar radıyallahu anh da bir keremet söz var ekan. Mata ista'battum en-nasa waqad waladathum ummahatuhum ahraran. Kaçandan beri adamdardı sizler özüңөргө kul katары көрүңөр келип калган. Аны энелери, апалары эркин кылып төрөп койсо деле дептир. Демек биз адамдардын мээсин, адамдардын акылы менин чөнтөгүмдө деген сыяктуу бир инсандар болот. Байкасаңыздар, ар бир адам деңгели ар кандай. Бирөө бар бир айылды ээлеп алган. Ушул менин акылым менен сүйлөшүң керек, менин акылым менен ой жүгүрсүң керек деп, сеники жарабайт деп ойлойт. Жок, андай эмес. Ушунчалык ар бир адам Кудайга шүгүр аз бизде. Дин жагы да, сөз жагы барча эркиндик сонун болуп атпайбы? Ушуну туура пайдаланып, алдыга өнүккөнгө, эмне болот экен? Кенен ой жүгүрткөнгө бизде толук кандуу мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошондуктан тил чечен, акыл чечен, сонун агаларыбыз, аталарыбыз бар. Азыр да бар. Мейли мамлекеттик кызматта болсун, мейли айылдын шартында болсун. Ошолорду да биз эмне кылышыбыз керек экен? Баалап, алдыга көздөй баракелди ага. Сизге Кудайым кубат берсин. Сиздерге таянып биз бул жакта туруп атабыз деп. Мисалы сот тармагы болобу, прокуратура жагы болобу, кайсы жагынан болбосун, баракелди. Сизге ийгилик. Эми мамлекетибиздин жакшылап кызмат кылыңыз деп. Мисалы койчулар жагы болобу, чабан жагы болобу, койлоруңду асылдандыр, уйларыңды асылдандыр. Дыйкан, багбанчылыктар, аларды да силерди асылдандыргыла. Кыскасы, бүт эле жакшы жагына каалоо тилек айтып, жаман сөздөрдү эмне кылбашыбыз керек экен? Айткандын кереги жок экен. Ошону дагы периштелер Omин dedi ekan. Anısıqarı Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir ala ma yaqulun. Adamlar emne dese oşo desin. Sen sabır kıl dagı öz işingdi mıktılap atkara ber degen ekan. Anısıqarı tutup atkan orozalordun bарын Kuday Taalam özü kabul etken bolsun. Jana kандай эле ороза кармаганга ден соолугубузду жарактуу кылгандай, ыйманыбызды да Kuday Taalam сак саламат кылып, акылыбызды тунартып, жок дегенде адам сүйө албасак да китеп окуганды сүйүп, китеп окуганды сүйгөндөн китеп аркылуу адамдарды сүйгөндү биз үйрөнгөнгө Кудайым өзү насип кылган болсун. Кандай эле Алла Таала Кур'ан-ы Керимде биринчи окуу деген, анткени Кур'ан-ы Керимде айтат: "Hal yastavillezina ya'lamun vellezina la ya'lamun." Саваттуулар менен саватсыздар бир болмок беле дейт. Албетте бир болбойт деп. Караңгы ойдон калып кетет деп атат да. Билимдүү саваттуу адам дайыма алдыда болот. Ошон үчүн Имам Шафи деген ученый адам айткан: кайсы адам менен талкуулашып тартышпайын жеңдим, бир гана саватсыз түркөйлөрдү мен жеңе албай койдум дейт. Жеңдим дегенде максат саваттууларга оюмду жеткире алдым, саватсыз адамдарга дегеле оюмду жеткире албай койдум дептир. Ошон үчүн биз илгертеден куйма кулак болгонбуз. Көрөгөч болгон биздин ата-бабаларыбыз. Ошон үчүн алардын көрөгөчтүгүн, куйма кулактыгы өзүнөн өзү боло бербейт экен да. Жана китеп окуу, китептерди сүйүү окуу менен гана болот экен. Ошон үчүн биздин бала чакаларыбыз, урпактарыбыз дүйнөлүк деңгээлде, ааламдык деңгээлде ой жүгүртө турган балдарды, кыздарды, аалымдарды, кыздарды тарбиялап, жана мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын дарага жеткире турган, көкүрөгүндө ыйман толгон, акылында билим толгон, колу бутунан пайдалуу өнөр кесип төгүлгөн, өмүрү менен, багы менен, эси менен болгон, биздин айтканыбыздан эмес, көз караштан түшүнгөн сезимтал балдар, кыздарды тарбиялоону ар бирибизге насип кылган болсун. Жана Кур'ан-ы Керимде айткандай, такыр жок дегенде артта келаткан муундарга үлгүлүү карыя болгула дептир. Атаң көр ушул атадай ата болсом экен, баланча энедей мен да эне болсом экен дей тургандай үй бүлө болууну ар бирибизге насип кылган болсун. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Бирахматка я рахманир рахим. Айтыңыздар марек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.